Спорттук оюндар кайрадан кайтып келди. UFC Box Football. Эгерде сиз көп акча иштеп тапкыңыз келсе, анда мелбет аркылуу табыңыз. Эң мыкты коэффициенттер сизди күтүүдө. Көптөн күткөн күн Орусиядагы жарандардын мекенине келүүсүнө жол ачылды. Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилиги жана шаарлардагы консулдуктары жарандардын мекенине кайтып келиш үчүн чартерлик рейстерге тизме түзүүнү токтотуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу элчиликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Буга байланыштуу авиатрафик, Аэрофлот, Сибирь, Тезжет жана Урал авиалиниялары авиакомпанияларына билеттерди расмий авиакассалары же веб-сайт аркылуу өз алдынча сатууга укук берилген. 27 августтан баштап Кыргыз өлкөсүнүн бардык жарандары мекенине кетүүнү кааласа, элчиликке кайрылбай эле авиабилеттерди төз сатып ала алышат, деп айтылат маалыматта. Бүгүнкү күндө жогорудагы авиакомпаниялардын учактары Бишкек менен Ош шаарларына, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск жана Екатеринбург шаарларынан каттап жатат. Булак Супер KG сайты. Исхак Масалиев Турсунбай Бакир уулу баарын калпайтты. Бүтүн Кыргызстан партиясы эч кимден 200 000 доллар сураган эмес. Эгер кимдир бирөө акча берсе, анда ал ыктыярдуу болгон. Парламенттин экс-депутаты Исхак Масалиев Вести KG сайтына дагы бир мурдагы парламентарий Турсунбай Бакир уулу менен болгон чыр чатакты мындайча түшүндүрдү. Эсиңиздерге сала кетсек, Масалиев жана Бакир уулу шайлоого Бүтүн Кыргызстан партиясы менен барууга ниеттенишкен. Кечээ Турсунбай Бакир уулу маалымат жыйынында шайлоонун акыркы тизмесинде 20-орунда экендигин, бирок ал мурда 13-орунда болгонун айтты. Экс-депутат партиянын курултайында мурда түзүлгөн тизмени БШКга өткөрүп берүүнү талап кылды. Турсунбай Бакир уулу партиянын штабына тизменин эмне үчүн өзгөргөнүн билүү үчүн келгендигин айтты. Курсан Асанов мага: "Агай, таарынбаңыз, башкалар ар бири 200 000 доллар төлөп берди" деди. Менде андай акча жок деп жооп бердим. Бирок мен партия үчүн иштөөгө даярмын. Ал мени тизмеге киргизе тургандыгын кошумчалаган соң эч кандай реакция болгон жок. Мен кетип калдым. Бирок мен тизмени кайтарып алуу үчүн Бүтүн Кыргызстанды сотко берем. Исхак Масалиев чуулгандуу окуянын чоо жайын билбегендигин жана 200 000 долларды уккан эмес экенин айтты. Бул жөнүндө эч ким ачык айткан жок, эч ким акча сураган жок, деди ал. Бир гана нерсе, тизмедеги 1-20-орундукка чейинкилер шайлоо күрөөсүн төлөө керек деген сөз болгон. Бул табигый нерсе. Мен дагы бир аз өлчөмдө бердим. Кимдир бирөө тизмедеги орун үчүн акча төлөгөн болушу мүмкүн, бирок алар эч кимден акча талап кылышкан эмес. Анын үстүнө Турсунбай Бакир уулунун каржылык абалы баарына маалым. Исхак Абсаматович Турсунбай Бакир уулу жөн эле таарынып калган деп эсептейт. Бардык адамдар өзүн өзгөчө деп эсептешет. Бул адамдык мүнөз, деди ал. Бирок Бакир уулунун жүрүм туруму менен элдер мындай саясатчыны сыйлабайт. Темирсариев унчукпай чыгып кетти. Аны баары урматташат. Булак Аргумент KG.